Жапаров, Ташиев, Мамытов жана Келдибеков Юн окуясы боюнча сотко чакырылды. Президент Садыр Жапаров, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, депутат Талант Мамытов жана саясатчы Ахматбек Келдибеков Юн окуясы боюнча соттук отурумга күбө катары чакырылды. Бул айыпталып жаткан УКМКнын мурунку жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин арызы боюнча жасалган. Мындан 12 жыл мурун жайында апрель окуясынан көп өтпөй Кыргызстандын түштүгүндө улуттар аралык жаңжал чыгып, анын кесепетинен 400дөн ашуун адам каза болгон. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол окуяларда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Тергөөнүн өзү 2021 жылы кайрадан улантылган. Булак Спутник Кежи. Алмазбек Атамбаев, бул менин түрмөдөгү 4 декабрым. Абак ден соолук бербейт деп билдирди экс-президент Алмазбек Атамбаев 1 декабрда ден соолугуна байланыштуу суроолорго жооп берип жатып. Бул менин түрмөдөгү 4 декабрым. Бирөөнү Сокенин, Сооронбай Жээнбековдун, калган үчөөнү Сакенин, Садыр Жапаровдун убагында өткөрдүм, деди ал. Атамбаев 2019 жылдын 8 августунда Кой Таш окуясынан кийин кармалган. 2020 жылдын октябрь окуясында ал бошотулган. Бирок бир нече күндөн кийин кайра камакка алынган. Ошентип 3 жыл 3 ай 20 күндөн бери абакта отурат. Булак Сереп Кежи. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов фамилиясын өзгөрттү. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жарыялады. Анын жаңы фамилиясы Суталы. Ал далил катары туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн сүрөтүн жарыялады. Булак Сереп Кежи. Чолпон Султанбекова Медералиевдин ордуна комитет төрайымы болду. Чолпон Султанбекова конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенттик комитетинин төрайымы болуп шайланды. Анын талапкерлигин Ишеним фракциясы көрсөткөн. Андан башка талапкер сунушталган жок. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 82 депутат макул, 2 каршы добуш берди. Султанбекова Медералиевдин ордуна келди. Ал буга чейин эл аралык иштер комитетинин төрагасынын орун басары болуп турган. Алиев кечээ Кемпирабад маселесинен улам комитет төрагалыгынан кеткен болчу. Булак Спутник Кежи. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, бардыңыздарды бүгүнкү мени шайлап колдоп бергениңиздерди чоң ыраазычылык билдирем. Билип атам, аябай чоң жоопкерчилик мойнума коюлуп атат. Сиздерди ишендирип кетем. Конституциянын бир дагы беренесин бузбай, кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеп берем деп сиздердин алдыңызда убада берем. Сиздерге чоң рахмат. Оштода башкы балаты орнотула баштады. Ошто жаңы жылга даярдык башталды. Бул тууралуу медиадан маалымдашты. Учурда башкы балатыны кураштыруу иштери жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү жасалгаланат. 28 ноябрда Бишкекте өлкөнүн башкы балатысынын темирин кураштырып башташкан эле. Булак Сереп Кежи. Шайлообек Атазов сурактан кийинки постту эмне үчүн өчүргөнүн айтты. Мага постту өчүрүп сал дешти деп билдирди журналисттерге депутат Шайлообек Атазов. Шайлообек Атазов кеч 30 ноябрда башкы прокуратурага суракка чакыртылган. Сурактан чыккан соң пост жазып аны өчүрүп салган. Депутаттын айтымында бул посттун мазмуну себеп болгон эмес. Прокурорлор тарафынан ишкерлерге басым жасалып, элдин көйгөйү боюнча кайрылуулар, кылмыштарды иликтөөнү кечеңдетип жатканы элдин кыжырын келтирүүдө. Прокурорлордун аракетинде юридикалык баа берүү үчүн депутаттар президентке кайрылууда, деди ал. Журналисттердин посту өчүрүүгө ким мажбурлады деген суроосуна Атазов көп адамдар деп жооп берди. Бул президент да, УКМКнын жетекчиси да эмес. Бирок мага көп адамдар жазышты. Алардын арасында менин туугандарым да бар. Зулушев менен сүйлөшкөн жокмун. Адамдардын мамилеси да эске алынышы керек. Менин туугандарым, алардын тагдыры, ден соолугу бар. Мен саясатка карапайым элдин көйгөйүн айтуу үчүн келдим, деди Атазов. Булак Сереп Кежи. Кытайлык жаран Кыргызстандан 1 миллион сомдук алтын алып кетмекчи болгон. Манас аба майданында бажычылар контрабанда жолу менен баасы 1 миллион сомдон ашык табигый уютундуларды алып чыгып бара жаткан кишине кармашкан. Бул тууралуу бажы боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлады. Бишкек Дубай авиакаттамынын жүргүнчүлөрү текшерүүдөн өтүп жатканда кармалган адам кытайлык жаран болуп чыкты.
Анын рюкзагын текшергенде бажылык тариздөөнү тастыктаган эч кандай документтери жок сары металлдан табигый уютундулар табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 240 граммды түзгөн. Баалоочу компаниянын экспертинин корутундусуна ылайык кармалган товардын наркы 1 миллион 48 миң 836 сомду түзөт деп айтылган маалыматта. Булак Спутник KG. Элдик курултайды өткөрүүгө канча каражат сарпталганы айтылды. Биринчи элдик курултайды уюштурууга пландагыдан азыраак каражат жумшалды. Бул тууралуу 1 декабрда маалымат жыйында биринчи элдик курултайдын төрагасы Кадырали Кошалиев билдирди. Каржылоо маселесине келсек, бюджеттин эсебинен толукталган президенттин расмий юридикалык фонду бар. Өлкө башчы жакында өткөн жыйында мамлекеттик каражаттан башка дагы коомдук каражаттар бар экенин айтты. Бүгүнкү күндө мамлекеттин каражатына зыян келтирбей, алардын жардамы менен бир топ маселелерди чечүүгө аракет кылып жатканын белгиледи, деди Кошалиев. Ал курултайды өткөрүү коомдук фонддун эсебинен каржыланганын айтты. Эгер пландарда 30 миллион сом каралса, үнөмдүү пайдалануунун негизинде 20 миллион сомдун тегерегинде каражат кеткени кабарланды. Бул тууралуу мындан аркы маалымат жыйында дагы айтылат деп ойлойм. Бул мамлекеттик мекеме өзүнүн конституциялык милдеттерин аткарып жатат дегенди билдирет деп кошумчалады ал. Булак репортер KG. УКМК Жанар Акаевдин билдирүүсүнө жооп берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин кесиптеши жана партиялашы Эмиль Жамырчиев боюнча сүйлөгөн сөзүнө жооп берди. УКМК 30 ноябрда Жанар Акаев Жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөгөндөн кийин текшерүү жүргүздү. Акаевда депутат Жамырчиевдин үйүнөн жана унаасынан үн жана видео жаздыруучу жабдыктар качан табылганы тууралуу маалымат жок экени аныкталды. Ал өзү сөз болуп жаткан техникаларды көргөн эмес. Жабдыктар тууралуу Жамырчиевдин жардамчысы Кадыровдон уккан. Ал эми Кадыров жабдыктар тууралуу маалыматты Жамырчиевден телефон аркылуу алган. Учурда депутат Жамырчиевдин жүргөн жери белгисиз. Ошону менен бирге УКМК үн жана видео жаздыруучу жабдуулардын табылышы боюнча алар кандай себеп менен жана ким тарабынан орнотулганын аныктоо үчүн, ошондой эле депутат Жамырчиевдин таламын коргоо үчүн текшерүү жүргүзүүгө даяр экендигин билдирет деп айтылат УКМКнын маалыматында. Жанар Акаев Эмиль Жамырчиев дагы эле байланышка чыга элек. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамырчиевдин кайда экени азыркыга чейин белгисиз. Бул тууралуу журналисттерге депутат Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында дайынсыз болуп жаткан депутат кийинки жумада келиши керек. Азыр Жамырчиевдин жакындары менен байланышып жатабыз. Ал байланышка чыкпай жатат. Айрым маалыматтарга караганда ал келерки аптада жыйынга келет, деди Акаев. Мындан тышкары депутат Чыңгыз Айдарбеков УКМКда суракка алынбаганын белгиледи. Булак Селеп KG.